Оштун Өзгөн районундагы Аюсай айылында көчкү баскан жерден 8 адамдын сөөгү табылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, 17 жаштагы уландын денеси 3-майда кечке жуук топурак астынан чыгарылды. Бир аз мурда 10 жана 14 жаштагы кыздардын денеси табылган эле. Ал эми 16 адамдын сөөгү азырынча табыла элек. Бийиктиги 15 метрде түзгөн көчкүдөн үйлөрдүн өзүн табуу дагы кыйын болуп жаткандыгын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү билдиришкен. Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев кырсык болгон Аюсай айылына барып, жер көчкүдөн жабыр тарткан жарандар менен жолугушуп, керектүү тамак аш продуктылары жүктөлгөн бир КАМАЗ гуманитардык жардамды көрсөттү. Биз кандай дагы маселе болсо, ал өкмөттүн башчысы турат. Сиздин бул жерде Нурлан жигитибиз бар. Сиз дагы биз менен мамиле бар. Сиздер дагы айтып, биз дагы жеткизелик ушул парламенттеги маселе каралып атканда. Мына эртең ушул эми Өзгөн районунун ушул Аюсай айылы боюнча эртең менен маселе каралат. Азыр кандай маселе болсо айтып алгыла, мен жазып, эртеңки ушул эртең сессияга сүйлөйлүк биз дагы. Жергиликтүү тургундардын айтымында өзгөчө кырдаалдар министрлиги жер көчкү 4 гана үйдү басып калышы мүмкүн деп эскертүү беришкен экен. Ал эми Аюсай айылынын жашоочулары жер жарылып жаткандыгын байкашып, бирок маани беришкен эмес. Анткени аталган министрлик элдерди табигый кырсыктар боюнча үйрөтүү, окутуу, инструктаж жүргүзүшпөптүр. Ал эми жабыр тарткан жарандарга керектүү тамак аш продуктылар менен камсыздап, гуманитардык жардам көрсөткөн Өнүгүү прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаевка жергиликтүү тургундар ыраазычылыгын билдиришти. Мана бүгүн Бакыт Эргешевич дагы Өнүгүү партиясынан өзүнүн тапкан ушу шейит кеткендерге да, ошолорго калгандарга да болушунча бир тапкандарын алып келипти. Мына 100 кап un түшүрүп атат азыр балдар, 10 кап картошка, 10 кап пияз. Уну бир айтпайын, рахмат, өзүмчө ыраазычылыгымды билдирем, өзүм атынан, элдин атынан. Турусын айтыш керек, эң көп Бакыт Төрөбаевге алып келдим. Уну ошо менде жерде калып кеткендер болуп беребиз. Ал сразу машина түшүрүп эле болуп беребиз. Себеби бу жерде бир төшөк, бир ложкасы жоктур, калып кетти мына. Эч теге жок. Төшөк, матрас, балыш дегендей биз кимдирге эл менен өкмөт тарабынан маслихат кылып булар кичи бир чечип беришибиз керек да, өздөрүн кармап алгынча. Аюсай айылы 2003-жылы эле кооптуу аймак катары киргизилген экен. Бүгүнкү күндө дагы бул жерде жер көчкү коркунучу сакталууда. Бул боюнча мониторинг адистери изилдеп чыкты. Өйдөдөн 34, алдан 16, дагы ушул жерге жакын жерден жалпы 96 үй бүлөгө кооптуу аймак деп табылды. Аталган айылда мектеп дагы кооптуу абалга келип калгандыктан жергиликтүү жашоочулар Бакыт Төрөбаевка 2 палата берилсе, балдарды ошол жакта окутуп турушарын билдиришти. Ошондой эле жабыр тарткан тургундар Бакыт Төрөбаевтан дыйкандарга колдоо көрсөтүп келе жаткандыгын айтышып, жерлерди айдап берүүгө техникалар жетишпей жаткандыгын билдиришип, тракторлор менен камсыз кылып турушун суранышты. Өз кезегинде Бакыт Төрөбаев аюсайлыктарга жардам көрсөтөрүн билдирди. Иззат Шугуралиева, Бекжан Камзаев, Сентябрь.